Онлайн жылдызы бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто жылдын мыкты аткаруучу айымы Асель Кадырбекова. Асель Кадырбекова ырчы алып баруучу, Instagram баракчасында 995 000 катталуучусу бар, YouTube каналында клиптерин 2 миллиондон ашык көрүүчү көргөн. 22 ыры, анын ичинен 16 ырына клип тартылган. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Көрсөтүү эрежеси менен тааныштырып өтөлү, ачык айкын жооп берүү керек, ооба жок билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Даярсызбы? Социалдык тармактардан келген суроолорго кезек берели. Сизди көптөр жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына татыктуу эмес деп айтышууда. Мен жообум. Негизи андай сөздөрдү деле уктум. Бул негизи айтып калат го, 1% талант, 99% эмгек. Мен толтура өтө мыкты ырдаган инсандарды билем, бирок тилекке каршы абдан жалкоо, эчтеке кылбаган инсандар толтура да. Биз болсо эң негизгиси эмгегибиз менен, тырышчагыбыз менен максатыбызга жетип жатабыз. Үйдө жатып эле алма буш, оозума түш деген адамдардан эмеспиз. Бул да болсо баары эле көрдү болуш керек. КТРКнын добуш эл берди. Баары ачык болду. Ошондуктан мен оюмча бул наамды мага бирөө эле эмес, эл ыйгарды десем жаңылышпайм. Жеңип алганда сизден да жолдошуңуз аябай сүйүндү. Ооба. Негизи жакын инсаныңдын жеңиши бул сенин жеңишиң деп айтылат да. Бул да болсо өтө бири-бирибизге жакын жана күйгөн инсандар болгондугубуздан өзү да кантип сахнага атып чыкканын билбей калды болуш керек. Сыйлык алгандан кийин куттуктагандар көп болдубу же хейтерлерби? Сөзсүз түрдө куттуктаган инсандар көп болду. Негизи бул башкача сезим экен. Бир нерсени жеңип алсаң, ошо жерде инсандардын эмоциясы, чын дилинен куттуктап жаткан адамдарды көрүп алып, бир башкача сезим болот экен. 2018 жыл сиз үчүн аябай жемиштүү жылдардан болду окшойт. Ооба, сөзсүз түрдө. Эмне дегенде биринчи мен жеңишим бул мен үй бүлө курганым болду. Нурланга тамашалашып айтып калам, эң чоң статуэткам бул сенсиң деп. Анан сөзсүз түрдө жылдын аягында бүт эмгегибиздин өзүрүн ушундай сонун долбоорлор коштоп огош бетер бизди бактылуу кылды. Телеканалдардын биринде дагы эле алып баруучусузбу? Азырынча жок. Эмне дегенде биринчи турмуш курганымда башында сөзсүз түрдө чачырап кетпешим үчүн өзүмдү бир аз үй бүлөгө багыштадык. Анан кийин азыр акырындап үй бүлө менен кошо чыгармачылыкты да алып кетип жатабыз. Буюрса өзүм теле алып баруучу катары баштагандыгыман өтө өзүмдүн проектимди баштагым келип турат. Буюрса балким 2019-жылы бул ниетим деле ишке ашат. Бактылуумун аттуу ырыңызды аткарып бериңизчи. Бактылуумун башкамын, бакытымды тапканмын, жашырбастан ачык айтайын. Жүрөк толуп сүйүүгө, жүрөм арзу көлүндө, жакшы көрдүм мен төбөлүккө. Чоң рахмат. Келинге тиешелүү бардык жумуштарды аткара аласызбы? Эми 100% аткара алам деп айта албайм. Бирок аракетим бар. Өзүңүзгө жаккан кышкы салаттын рецептин айтып бериңизчи. Негизи салаттын түрүн билем деп айта албайм, бирок көбүнчө жеген салатым бул греческий салатты абдан жакшы көрөм. Ошону айтып бере алам. Социалдык тармактарда хейтерлериңиз көппү? Аз деп айта албайм, бирок бар. Кайнатаңызга күнүгө жүгүнөсүзбү? Башында жүгүнүп жүрдүм, кийинчерээк негизи Токтогулдун салты боюнча өтө деле ал нерсеге маани берилбейт экен. Быйыл үйлөнүү тоюңуздар, концерттер менен элдерди тажатып алган жоксуздарбы? Аны эл билет, бирок биз чыгармачыл инсан болгонубуздан кийин сөзсүз түрдө бул биздин жумушубуз деп эсептедик да.
Жолдошуңуз жылдын мыкты аткаруучу мырзасы болбой калганына кайрылган жоксузбу? Негизи Нурлан мындан мурун 4 жыл мындай айтканда подряд алып жүргөн. Азыр деле башка телеканалдардан ушул номинацияда алдыңкы орунда келип жатат. Эң негизгиси кыргыз элим үчүн менин оюмча эң мыкты аткаруучу. Эмне дегенде өзү композитор, өзү сөз жазат, өзү аранжировка жазат. Бул да болсо тубаса талант. Менин оюмча мен үчүн эң негизгиси ар дайым эң мыкты ырча. Айдана Дека менен мамилеңиз кандай? Ал менен кичүү болгондуктан мындай эже, карындаш, ушундай эже сиңди. Өкүл балдарыңыздар барбы? Жок, биз үй бүлө курганыбызга 1 жыл боло элек. Бирок мындай айтканда номинанттар бар. СМС добушка өзүңүз канча жолу СМС жөнөттүңүз? СМС добуш берген жокпуз, бирок өзүм добуш бердим 1 жолу. Апаңызга бат-баттан барып турасызбы? Эми үй бүлө кургандан кийин сөзсүз түрдө баргым келет экен, бирок үй бүлөлүк шарт менен телефондон көбүрөөк сүйлөшөбүз. Өзү дагы келбей, үйгө кичине эле 1 саатка барсам да кет деп айдай берет. Жеке бизнес ачуу планыңызда барбы, же банкрот болуп калам деп коркосузбу? Жок, негизи бизнесте менин оюмча канча жолу жыгылсаң да туруп кеткен инсан гана кийинчерээк ошол нерсенин өзүрүн табат деп ойлойм да. Азыр жолдошум экөөбүздүн чоң пландарыбыз бар. Буйрусам, аны акырындап ишке ашырабыз. Менин оюмча бизнестен эч качан коркпош керек. Ар дайым алдыга максат коюп, пландарды койсоң, көптөгөн ийгиликке жетесиң деп ойлойм. Instagram баракчасына канча убакыт бөлөсүз жана бир жарнамаңыз канча сом? Ар кандай сүйлөшүү менен болот. Жана убактымды эсептебейт экенмин. Бирок турганда карап коем, сүрөт киргизгенде карап коем, жатканда карап коем да. Кайсыл сокко туз кошот? Кайсы сокко туз кошот? Томатный. Негизи баарын эле кошсо керек. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Билбейм. В лесу родилась елочка, ырдап бериңизчи. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою, летом стройная, зеленая была. Өзүңүздү кайсыл жаныбарга окшоштурасыз? Жаныбарга деле окшоштурбайм, бирок мен эң жакшы көргөн жаныбарлардын бири. Чоң нерселерди жаман көрөм, бирок көпөлөк жагат мага. Нурландын жинденген кезин туурап бериңизчи. Аны тураш кыйын го. Туруп эле коеюнчу. От жагып казанга тамак бышыра аласызбы? Жок. Бирок менин оюмча биз кыргыз болгондугубуздан кийин бүт нерсе колубуздан келет, башка түшсө байтал жорго дейт. Тойго чыгасызбы? Тойго чыккан ырчылар күндүз кеч турат. Кыйналбайсызбы? Негизи көп тойлорго чыкпайм. Көбүнчө жолдошум чыгат. Негизи чыгармачыл инсандардын жашоосу кечинде башталат. Бирок баарын үлгүрсө болот. Спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз? Спортко такыр кызыкпайм. Бирок фитнеске барам деп көптөн бери жүрөм. Ошол кыялым бар. Жолдошуңуз кызганчаакпы? Негизи шарият боюнча деле кызганбаган эркек бейишке түшпөйт деп айтышат. Кызганат, бирок ченемдүү эле, аша чабып кетпейт. Жогорку билимиңиз барбы? Средний юридический жана высший юридический 2 дипломум бар. Ошол. Келечекте дагы кандай пландарыңыз бар? Келечекте негизи азыр юристтерден көрө визажист, косметологдор көбүрөөк акча табышат. Ошондуктан визажистикке, тиккенге үйрөнгүм келет жана көбү кызыккан вокалга баргым келет. Буюрса ошол нерселердин баарын 2019-жылы ишке ашырган аракет жасайм.
Жар ыры менен тойлорго чакыруулар көпчү? Сөз түрдө азыр өтө көп заказдар түштү, бирок тилекке каршы 3 ай бою ден соолугума байланыштуу көп заказдарды албай турдук. Азыр да заказдар бар, бирок жар айтуу бул өтө жоопкерчиликтүү жумуш экен. Эмне дегенде биринчиден 2 жаштын эң чоң салтанатын мойнуңа алат экенсиң. Ошондуктан азырынча көнүшө элекмин, бирок 2 жолу өзүмдүн кайынсиңдимди жана өзүмдүн тайкемди алып кирдим. Буйруса эми келечекте киргизебиз деген үмүт бар. Чоң рахмат. Эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, үйүндө тырмагы менен кантип оокат кылат болду экен? Негизи тырмак өстүргөн инсандар билет болуш керек. Бул абдан каттуу материалдан жасалат. Жана бул сынбайт. Нан кыласызбы, камыр жууруйсузбу, эмне кылсаңыз деле сынбайт. Ошондуктан бул нерсе көнүп калгандан кийин баары оңой болуп калат. Жасалма жүрөсүз. Так. Негизи турган сапатым ушул болуш керек. Кичинемден эле ушундаймын. Башкача болсом, балким ошондо жасалмалык десе болмок да. Бирок кыздын кыздай болгону жакшы деп айтышат. Мага өзүмдүн мүнөзүм жагат. Актрисалык жөндөмү 0. Өзүм актриса катары деле көрбөйм, бирок кээ бирки сунуштар абдан көп болот. Киного тартылбайсызбы деп режиссерлордон. Балким ал нерсени деле өнүктүрсө болот. Сизге чоң рахмат. Бүгүн онлайн жылдызында конокто жылдын мыкты аткаруучу айымы Асель Кадырбекова болду. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат сиздерге. Биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана жалпы кыргыз элиме мага добушуңуздарды берип, мага ушундай сонун сыйлыкты сиздер ыйгардыңыздар. Ошондуктан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана жалпы кыргыз элимди келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Буйруса тилеген максаттарыңыздын баары орундалсын. Жаңы жыл сиздерге жаңы ийгиликтерди алып келсин.